Быйыл жыл башынан бери 6000ден ашуун жол кырсыгы катталып, ал 1000ге чукул адамдын өмүрүн алып кеткен. Анын ичинен 80ден ашыгы жаш балдар. Жол кырсыктарынын дээрлик 80%-на айдоочулар күнөөлүү дешет тартип сакчылары. Эгер жолдорго видео көзөмөл орнотулса, кылмышты далилдөөгө да жеңил болуп, рулдагылар жол эрежесин бузуудан карманып калышмак деген пикир бар. Камералар турган жерден сөзсүз түрдө абайлап өтүүгө аракеттенишет, жол эрежесин бузбаганга аракеттенишет. Ошондой эле бул камералар кылмыштуулукка дагы жардам берет. Себеп дегенде бир жерде кылмыштуулук боло турган болсо, ошол эки жердеги камера аркылуу ошол кандай болгон, ким жасаган, мындай билүүгө мүмкүнчүлүктөр көп. Ал эми коопсуз шаар долбоору болсо сот процессинин айынан башталбай турат. Бул долбоорду ишке ашыруу боюнча жарыяланган тендерге 5 компания катышып, алардын бири жеңишке жетишкен. Бирок Ички иштер министрлиги утуп алган компания менен келишимге кол коюудан баш тарткан. Атүгүл тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча сотко арыз менен кайрылып, бирок бир эмес 2 инстанциядан тең утулуп калды. Коопсуз шаар долбоорун алкаганда 3 жыл ичинде 2000ге чукул видео көзөмөл орнотулмак. Андан соң кылмыштуулукту каттай турган электрондук китеп системасы ачылып, ага жарандардан келип түшкөн арыздар катталмак. Бирок тендердин жыйынтыгы мындан 10 ай мурун жарыяланганына карабай, соттошуулардын айынан долбоордун тагдыры ара жолдо турат. Ички иштер министрлиги сотто жеңилгенин моюнга алгысы келбей, жогорку сотко арыз менен кайрылган. Бирок ал жака ушул күнгө чейин Бишкек шаардык сотунун чечими келип түшпөгөнүнө байланыштуу иш каралбай жатыптыр. Мында Ички иштер министрлигинин позициясы түшүнүксүз болууда. Алгач жеңүүчү компаниянын документтери так эмес деген жүйөнү айтып чыгышкан. Кийинчерээк консорциумдун мүчөлөрүнүн биринин кеңсеси жок экен деп баштады. Бул маалыматтар далил таппаган соң консорциумдун каражаты жетишсиз деген шылтоону айтышты. Мындан улам Ички иштер министрлиги тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылышына кызыктарбы деген күмөн ой пайда болбой койгон жок. Мен азыр ойлоп көрсөм, бул коопсуз бул именно жол эрежелерин бузгандар боюнча али ГАИ системасында акча миллиондогон акча түшүп турат экен да күнүнө элечи. Баягы жол эрежесин бузгандардын азыр минимальный штраф 1000 сом болуп калбадыбы? Абдан чоң акча түшөт экен. Ал эми коопсуз шаар долбоору иштеп кала турган болсо, анда ошол акчалар кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө же болбосо бир структуранын пайдасына кетпестен, пункттардын баардык пункттерине сызыктарды сызганга ошол кете тургандай болгонун түшүнүп калган кандайдыр бир мындай кызмат абалындагы адамдар ушуга каршы чыгып атат деген ойдомун. Эгерде Ички иштер министрлигинин мындай дооматы болсо, документтерди кабыл алып жаткан учурда эмнеге айтып чыккан эмес деген суроо туулат. 5-6 ай бою комиссия мүчөлөрү изилдеп, чечим чыгарган соң чырдап жатканы акылга сыйбаган көрүнүш дешет комиссия мүчөлөрү. Тендердин комиссиянын мүчөлөрү эч күнөөсү жок, себеби бизде андай функция полномочия болгон эмес. Биз компаниялардын өзүбүз кошумча документтерди чогулткан. Биз болгон колубузга берилген документтер менен иштегенбиз. Ал эми Ички иштер министрлиги ошо секретариат болгондон кийин ошолор изилдеш керек болчу. Бул биринчиси. Бизде экинчи али ГКМ деген бар, улуттук коопсуздук кызматы. Бизге келип иштей турган, тем более ошондой бир чоң проект менен келе турган компаниялардын кандай баарын туура берип атабы деп ошону изилдеген дагы бул тышкы разведка деп коебуз, ошо улуттук коопсуздук кызматынын түздөн-түз милдети болчу. Коңшу Казакстанда жана Россияда мындай долбоорлор ишке киргизилип, өз натыйжасын бере баштады. Ушундай эле жол менен Кыргызстанда деле жыл башында ишке киргизилмек. Бул Ички иштер министрлигинин күнөөсү экени өкмөт башчыга да дайын. Биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарып жатып, премьер-министр Ички иштер министрлигин коопсуз шаар долбоорун бүлдүрдү деп катуу жемелеген. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.